Кыргыз Республикасынын токой экосистемаларын интеграциялык башкаруу долбоорунун алкагында Беларусиядан жана Россиядан атайын техникалар алынып келинди. Жаңы келген техникалардын жалпы наркы 16 миллион доллар. Өзүңүздөр көрүп турган бул техникалар 13 пилоттук токой чарбасына бөлүштүрүлүп берилди. Чүй токой чарбасы жаңы техникалуу болду. Алар өрткө каршы жабдуулары бар унаа, соко, культиватор, ямабур, чиркештиргичи менен МТ-382 үлгүсүндөгү трактор жана керектүү жабдуулар менен кичи тракторлуу болушту. Токой чарбанын кызматкерлери бул техникалар ишти кыйла жеңилдетерин айтышат. Бул техниканы биз союз бузулгандан бери техника алган эмеспиз. Мына ошо 25 жылдын ичинде биринчи жолу техника алып атабыз. Техника алып ошо долбоордун аркасынан. Ошо эми биздин лескозубузга абдан жеңил болот. Тоолорго чыгып браконьерлер менен анан от өчүрүүгө абдан биздин пожарлык командаларыбызга, өтөрчү командаларыбызга абдан чоң жардам салым болот эми. Машина, кички тракторлар, буларга кошумча айыл чарба, токой чарба шаймандары 100дөн ашык мындай даана тапшырылды. Мындан тышкары цехтер курулат, теплицалар курулат, питомниктер курулат, көп жумуштар бар бу жакта. Кыргызстандын 1 миллион 116 миң гектар аянтын ээлеген токойлорун туура пайдаланып сактоо керек. Аларды өрттөн, зыянкечтерден коргоо, өз убагында жаңыртуу, сапатын арттыруу башкы талаптардан. Өзүбүздүн аянттарды көбөйтүшүбүз керек. Себеби дегенде биздин жалпы мамлекетибиздеги болгон аянт бул 6%ке жетпеген токой болуп эсептелет. Муну көбөйтүш үчүн сөзсүз түрдө жанагыдай жаңы питомниктерди ачуу, ошо питомниктен алынган көчөттөрдү алып барып кайра токойдун өзүнүн аянттарын көбөйтүү боюнча жаңы тилкелерди өздөштүрүүбүз керек. Бу да биздин абдан чоң милдетибиз. Сөзсүз түрдө бизде каражаттар жетпейт дейбиз, бирок эң башкысы азыркы болгон мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек. Башка тармактар сыяктуу эле токой чарбасы да экономиканын жана туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болушу керек. Бул үчүн токойлордун аянттарын, жаңы техникаларды көбөйтүү зарыл. Жүрүп отуруп токой чарбасында туризмди өнүктүрүүдөгү салым кошо турган тармак болуш керек, туурабы? Азыр Кыргызстанда кайсы гана тоо, кандай гана жанагыдай колоттор, жыламыштар, ушулардын баардыгы тең келечекте бир туристтик объектилер салына турган жери болуш керек. Өкмөт башчы аймактарды өнүктүрүүнү токой чарбасыз элестетүү мүмкүн эмес экендигин, бул багытта алгылыктуу иштерди жүргүзүүнүн зарылдыгын эскертти. Кыял Шаршеева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.